Азиянын балдары аталышындагы Борбор Азия мамлекеттеринин жаш кикбоксингчилери катышкан чоң эл аралык турнир Жалал-Абад шаарындагы Газпром балдарга спорт комплексинде жогорку деңгээлде өтүп, татамиде өспүрүм балдар өз ара күч сынашса, ал эми 4 бурчтуу рингде жаш файтерлер таймашты. Жалпы катышуучулардын саны уюштуруучулардын белгилөөсүндө 500дөн ашты. Континенталдык чемпионатка тете өткөзүлгөн эл аралык турнирдин уюштуруучулары жана башкы демөөрчүлөрү Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы өкүлчүлүгү жана Жалал-Абад облустук Ушусандык кикбоксинг федерациясы. Ошол кикбоксингди өнүктүрүү максатында биздин спортчуларыбыз ушул турнирден тажрыйба алуу максатында өтүп атат, мына жакшы өтүп атат. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Бул турнир эл аралык турнир. Жылда Жалал-Абад шаарында өтөт. Буга чейин Арсланбаб жергесинде өттү. Былтыр ушу Жалал-Абад шаарында өттү, быйыл дагы Жалал-Абад шаарында өтүп атат. Бул биздин кикбокс боюнча спортту өнүктүрүү максатында өткөрүлөт. Белеп кетчү жагдай Азиянын балдары аталышындагы эл аралык турнирге катышып жаткан жаш атлеттердин арасында дүйнөлүк жана азиялык чемпионаттардын катышуучулары, ошондой эле андагы байге ээлери болгондугун уюштуруучулар мелдештин жүрүшүндө белгилешти. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанда келген балгандардын бүгүнкү күндөгү рингке чыккандарын көрүп жатабыз. Мына жакында август айында чемпионат мир бар Италияда жаштар арасында. Азыр ошого отбор кылып атабыз. Главный анан кийин чемпионат Азиябыз бар Вьетнамда ноябрь айында чоңдор арасында. Ага да даярдыгыбыз жакшы быйыл, Кудай буйруса. Мен ойлойм, ал жактан деле мындай жок дегенде жакшы жетишкендерге жетишип, алтын медалга деле алганга Кудай буйруса немебиз даяр, балдарыбыз даяр. Облус борборунда өткөн мелдешке Казакстандын Чимкент жана Жамбыл областтарынын, Өзбек Республикасынын борбору Ташкент шаарынан, Фергана, айрыкча Андижан областтарынан күчтүү командалар келгендиги кикбоксинг күйөрмандарын кайдыгер калтырбады. Бүгүнкү болуп өтөт Osiyo чемпионатында биздин спортчуларыбыз жакшы натыйжалар көрсөтүп, азырда saralashlardan өттү, полуфиналда өттү. Mana final janglariga ham yetib keldik. Xudo xolasa Qirg'iziston va Qozog'iston sportchilariga omad tilaymiz. Hozirda Qirg'izistonda sportchilar juda yaxshi qatnashyapti va Qozog'istonda ham juda chiroyli sportchilar kelgan. O'zbekiston ham namunali qatnashyapti. Hamma sportchilarga omad tilaymiz. Жалал-Абад облусунун атынан рингке чыккан жаш файтер Байтур Эшенкулов жана Ош облусунун намысын коргогон Улукбек Аскарбековдор өз салмак бирдиктеринде аталган турнирге мыкты даярдыкта келгендигин көрсөтө алышты жана финалдык беттешүүдө атаандаштарынын үстүнөн жеңишке жетишип, биринчи орундарды камсыз кылышты. Кикбоксингке бизди Жаныбеков Бекназар агайыбыз даярдады. Менин атаандаштарым өтө кыйын болуп чыгышты, бирок мен утуп чыктым, бар чемпион болдум. Эң оор беттешим ушу гала финалда Өзбекстандык мушкер өтө кыйын экен, аны 2-1 эсебинде жеңип алдым. Дээрлик бир аптага созулган мелдештин жыйынтыгында республикабыздын борбору Бишкек шаарынын, Жалал-Абад, Ош облустарынын, ошондой эле Өзбекстан жана Казакстан мамлекеттеринен келген жаш спортчулар байгелүү орундарды ээлешти. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.